Бүгүн сиздерге ушул Москва шаарындагы өзүбүздүн жердеш эжебиздин Гүлмира эжебиздин ушул миллиондогон ушундай ийгиликтерди жаратып жүргөн эжеке ушул бизнес баштайбыз деп жүргөн өзүбүздүн жердештер үчүн сиздерге да ушул бир мотивация болуп келсин. Ушул салонду ачканына ушу эже жакында ачты. Салонду буга чейин салондор иштеп жүргөн. Анда эмесе Гүлмира эжекенин иш убактыларын, ушу кандай кызматтарды көрсөтөт, ушул эжеден толук интервью алып сиздерге жакшылыктуу маалымат берип кетсек. Кеттик анда. Бул жерде эженин сулуу салон жайгашкан экен, жериңизде. Помещение мындай. Саламатсыздарбы? Гүлмира, саламатсызбы? Бүгүн Гүлмира эжекебиз өзүбүздүн сулуулук салонун ачып, ушунчалык өзүбүздүн жердештерге жана жердештер эле эмес, ушу Москва жергесиндеги жашаган калкка өзүнүн билген кызматтарын аябай келет. Ошон үчүн сиздер үчүн кимдер бизнес баштайбыз, бир гана ушу сатып алуу жолу менен гана бизнес баштабастан, ушу сулуулук жаатында дагы бизнес баштасаңар болот. Анда эмесе ушу Гүлмира эжеке өзүнүн ушул жашоодогу, ушул бизнестеги өзүнүн ушу билген опыттары менен сиздер менен бөлүшүп кетсе. Гүлмира эже, пациенттериңиз аябай көп экен, ушундай маалда келип, сизде күндө эле ушундай болобу же? Ташы билем, жаман дебейс, бирдей болуп турат, бирдей болбойт. Бул эми ошондой нерсе экен. Кандай процедураларды Гүлмира эже ушул сиздер көрсөтүп кызмат көрсөтүп келесиздер? Көбүнчө биз айылдарга болот, мына биз эркек балдар дагы келет, эркектердин ишине калган, үгүйлери бар, ушундай балдар бар. Азыр ушуну көрөлүчү жакындан, ушул үйлүү да өзүнчө улитка менен. Бул кандай ушул бетке кам көрүү үчүн ушул улиткалар менен кандай кызматтар көрсөтөт? Булар ошо адамдардын бетинде ушул жаман нерселерди жейт, особенно ушул азыр аябай успокоить этет, телевизор көрөбүз, компьютерлерде турабыз, ушул окшогон негативный нерселердин баарын өзүбүз жазалат. Особенно ушул неде биздин ушул бетте жаш балдарыбыз переходный возрастта аябай үгүйлөр чыгат, ушуларда аябай жакшы өзүнүн жыйынтыгын берип атат. Азыркы моментте аябай бул популярный болуп жатат. Ошон үчүн бул көбүнчө ушул процедура менен кылабыз. Бул экинчи айым бул болсо эжекебиз бул келип ушу бетине чистка кылды. Чистка кылгандан кийин кондиционер үстүнө альгинатный маска жаап, азыр ушул болгондон кийин алабыз, өзүн сулуу, өзүнө камыл өтүп келиптир. Гүлмира эже, эң сонун айтсаңыз, бул бизнеске кандай болуп келип калдыңыз? Буга эми как обычно кандай десем экен. Эл катары Москвага келдик, иштедик, күн-түндө. Ошондон кийин ойлондум, өзүм дайым ухаживать этип барып турдум салондорго. Ошондо ойлондум, мен деле ушул колуман келсе керек, мен деле баштасам деп барып окуп, билимди улантып, бир четтен баштадым. Мына Кудайга шүгүр, жаман эмес, ушул деңгээлге жеттим. Эң сонун. Гүлмира эже, ушул мен сизди ушул миллиондогон доходдорду багындырып жүргөн айым катары көрөмүн. Ушул миллиондогон доходдорго чыгыш сиз үчүн кандай болду? Андай нерселерге жетиш үчүн анчалык деңгээлде эмес го, эми Кудайга шүгүр, жаман дебейбиз. Бул үчүн жетиш үчүн өтө көптөгөн нелерге жеттик, кыйынчылыктар менен жеттим. Биринчи Москвага келгенде мен деле эл катары келгенмин. Ушул биз билесиңби, биринчи очередь эле баарыбыз үй салайлык, анан кайра эле Кыргызстанга кетем деген ушентип келген адамдарга мен айтам, бул биздин биринчи Москвага келишибиз эле. Мен да ошол эл катары ошентип келгем, жок, андай аны кылайын, муну кылайын деп ушул даражага жеттим. Биринчи баштаганымда аябай күн-түндө иштеп, убактым болбойт эле, суткалап дагы иштедик. Анан кийин ошол ойлондум, мен деле эл катары ушундай бир бизнес баштасам окшойт деп, даже ночью торт жасап иштеп жүрдүм. Бирөөлөрдөн ойлондум, мен деле өзүм бир ачсам, ошодон бир кылсам деп. Ойлондум, менден баштасам экен деп, ушул өзүмдүн кайсы жагыма карасам, ушу косметология жака багымда эмне болдум, келдим, ушул тармактан баштадым. Ошондо Гүлмира эже, рахмат. Ошондо айтам да, мен сизге ушул азыр улитка боюнча массаж экен, бияк жана альгинат, дагы кандай процедуралар көрсөтөсүз? Бизде процедуралар аябай көп. Беттерге брыштарды бүт бардым, витаминдерди сыябыз,
мезеттерде, ушундай ботекстерде, мисалы умбичене, бул мисалы ушул бетке кан көрүүнүн бар жок түрү бизде бар. Келсе дагы көптөгөн консультацияларды беребиз. Ошондой эле бизде ушул кыздарды окутабыз, ошол менен бирге мына дипломдорду алып беребиз. Сонун дипломдор, Гүлмирежанын дипломдорун көрсөтө кетсек, Гүлмирежан ушундай сонун дипломдорго ээ айым экен. Мына дипломдорду жакшылап көрүп алыңыздар. Кызыл диплом менен бүткөн эже. Сертификаттары бар экен аябай сонун. Азыркы кездерде ушундай кыздарды, өзүбүздүн жаштарды дагы окутуп, жакшы кызматтарды көрсөтүп келатат. Сертификаттарды дипломго чейин алып берип атат эже. Биякта дагы очередте адамдар көп экен аябай. Эже кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Сиздер менен кичине интервью алып койсом, эже кандай процедуралар боюнча келип атасыздар? Мен азырынча ушу очистка Ботекс боюнча. Ботекс мурун жасаткансызбы ушу Гүлмирежеден? мындан жасаткам. Ушунун таасири, зыян жактары кандай, жакшы эме жактарын айтып кетсеңиз эже. Таасири менин азыр эле болду жасаткан. 2 күндө болуп калды. Бирок сиз айтып кетсеңиз, видео караганда кадимгидей Эң сонун рахмат эже. Дагы да силерге кошумчалап кетсек, эгерде ушул бизнес баштаймын деп, эмнеден бизнес баштоону билбей жүргөн өзүбүздүн жердештер болсо, коркпостон кааласаңыздар бизнес алып сатуу боюнча же маркетплейске кирүү же жөн гана колуңуздардан келген шыктар менен ушундай бизнестерди кылсак болот экен. Себеби сулуулук жаатындай өзүбүздүн кандай сонун жердештер ушул Москванын ар бир метрода, ар бир райондордо сонун сулуулук салондорун ачып, өзүбүздүн элдерди жана ушул Москванын калкын ушунчалык сонун кылып тейлеп, өздөрүнө дагы жакшы доходдорду алып жүрүшөт. Ошон үчүн бизнес баштайм дегендер коркпостон баштасаңыздар болот. Келсеңиздер жол жобосун үйрөтөбүз, Гүлмиреже үйрөтөт. Гүлмиреже ошондо сиздин бир эле менин түшүнүгүм боюнча бир эле бул салон эмес, бул жакта дагы бир эмеңиз бар экен. Помещение ошоңузду да көрүп кетсек, жүрүңүздөр, кеттик ана. Потому что bunun başlaşının sebebi bunu günde işlep жүрчүмүн. Ошондо барганымда убактым болчу эмес. Бир эле күн убакыт болсо, эгер түштөн кийин келебиз дагы андан кийин мындай эчтеке жетишпей калчу. Сулуулук салонуна барсам, кийин кеч ала албай калам. Же кийин кеч алайын деп барсам, ушинтип ошон үчүн бар жок же ичинде кылып, колдун жетишинче аракет кылып баштап атабыз. Келгенде бул чистка кылып, андан кийин беттерине ботекстер сайдырып, бул чабыз, андай бул жака болсо, кирпик, андан кийин бул маникюр, педикюрлөр да бар. Ошо бар жок нерсени бир алып кетсе болот. Саламатсыздарбы? Бул жакта көрсөтүп кетсең, Гүлмиреже ошол бир эле сулуулук жаатында эмес, ар тараптан ушул өнүгүүгө аракет кылган айым болуп эсептелет экен. Ошон үчүн сиздерге да каалап кетерим барыңыздарга. Коркпостон ушул бирөөгө жалданып иштеп, ушунун канча айлык берет экен деп бирөөгө жалданып иштебестен, өзүңүздөр да бизнес ачып, ушундай ийгиликтерди жаратсаңыздар болот экен. Гүлмиреже жашоодо сиз бактылуу айым деп эсептейсизби? Ооба, мен аябай бактылуу айым деп эсептейм, потому что мен шүгүр ушул ичимде уулум бар, өзүмдүн ушул ата-энем эң бир менин ушундай болуп жетишишимде ошолордун колдоосу менен ар дайым ошолор мени колдоп кубаттап, ушул деңгээлге жетишиме биринчи очередь ушу ата-энеме ыраазычылык билдирем. Эң сонун. Гүлмиреже, сиз үчүн бакыт деген эмне? Бакыт деген бул эми самый главный ден соолугуң болсо, бул эң чоң бакыт. Тегерегиңде курчап турган бир туугандарың, ата-энең, балдарың, жакын досторуң, ушулардын баары бир биздин ушул дүйнөдө өзү ушундай жүрүшүбүздүн өзү бир бакыт. Таңдын бир атышы ошондо мындай турганыңда ден саң соо болсо, ошол бир эң сонун бир бакыт деп эсептейм. Потому что менин башыма бир убакыт өткөн, ошондо бир ойлочумун, мен канча күндүк өмүрүм калды деген ойлор болгон да. Ошону дагы сынбастан ушул неге жеткен үчүн мен ойлойм, бакыт деген бул ден соолук. Рахмат эже. Эже бардык нерсе жакшы болот, Кудай кааласа. Эми өзүбүздүн ушул кыргыз жердештерге, жаштарга, ушул өзүбүздүн деги эле элге эмне каалап кетебиз? Эмне демекчи, ушул биздин кыргыз элиндеги жарандарыбызга, барча адамдарга биринчиден ушул ден соолук каалайм. Самый главный ден соолук. Ошон үчүн бизде бар да, кээ бир адамдарыбыз бар, ден соолугу чың ушундай болуп турса дагы ойлонушпайт да, эмне кылсам, жок. Ден соолук барбы? Бар жок нерсе болот. Бар жок нерсе убактылуу, эч качан коркпош керек. Бирдемкени баштаганда адам
эч качан коркпош керек. Ойлонуп да бизгилер корко башташат. Буну баштасам не болуп кетет, анан бул уят эле бир кичинекей буюмду баштасак эч качан ойлонбош керек, коркпош керек. Бирдемкени баштаса, коркпой баштасаң, ошол жакшы ниет кылып, биздикилер ойлойт, сразу эле жаман жагын ойлойт да. Эч качан жаман жагын ойлобош керек. Бир ишти баштаганда сразу ошонун жакшы жагын ойлосоң, ошондо ошол иши ошол жакшы жакка алып барат. Эң бир жакшы коркпой баштаган иш, жакшы жагын ойлосоң, ошондо жакшылыкка алып келет. Болот, бизнесте да бир күн сынасың, 2 күн сынасың, ошондо да коркпош керек. Дагы ошондой болот деп. Бул жолку баштаганым да жакшы болот деп баштасаң, Кудайга шүгүр, баары жакшы болот. Бар жок нерсе артта калган жамааттар баары жакшылыкка. Бир жерден бир иш болбой калса, потому что ал сени андан дагы жакшы ишке болгон үчүн ошондой бар жок нерсе получшум деп койсо ошондой жакшылык үчүн. Эң сонун эже. Сизден ушу бир ооз дагы сурап кетким келет. Ушу жөнүндө суук салып койгайлычы. Ушул азыр жаштарды окутасыз, ошол тууралуу кичине бир жакшы бир маалымат алсак да. Себеби элдерде суроолор ушунчалык көп болуп атат ошондон. Ошон үчүн сулуу жаатында дагы да суроо берели. Мен мындай окутканда өзүм иштеп жүрүп параллельно окуганмын. Ошон үчүн бар жогун жакшы түшүнөм. Кимдерге кандай болсо, мисалы кээ биркилер 2 келип окуса болот. Кээ биркилер сабактан кийин, жумуштан кийин, кээ биркилер 5ке чейин алып окуйт. Андан кийин 1 саат 10га чейин иштейт. Түштөн кийин келип окуса болот. Кааласа 5-2 келсе болот. 5 күн иштеп, 2 күн окуп дагы, иштеп дагы ошонун арасында бүтүрүп алса болот. Биз мисалы 1 ай оку, 2 ай оку дебейбиз. Жөндөмүнө карайбыз. Ким кайсы убакта, өзүнүн убактысы бар, кайсы убакта кошумча дагы берип, баары бир сыравно саатын эсептейбиз. Ошол саатка карап 2-2 келсе деле, 6-1 келсе деле, түштөн кийин саат 5тен кийин окуса деле, ошол саатына карап, ошол саатты чыгарып окутабыз. Мында мындай суроода ушул сулук жаатында дагы көпчүлүгүбүз кызыгып окугубуз келип жүрөт. Эми ушул бул бизнес актуальный бизнес азыркы кезде. Азыркы убакытта эң бир актуальный бизнес. Потому что биздин аялдарыбызга мындай кандай десем, мурун биз анчейин өзүбүзгө көңүл бурчу эмеспиз. Азыркы убакытта биздин айымдарыбыз дагы өздөрүнө кам көрө баштады. Бул эң бир актуалдуу иш окуя. Аял кишиге самый главный кичинекей внимание. Кичинекей внимание, кичине бир өзүң болсо бир кулак болуп, ушу жерге келген пациенттерге бир жакшы сөз айтып, кичине бир көңүлүн көтөрүп, не кылсак, бул өзүнчө эле бир аял үчүн кичинекей внимание да бир чоң бакыт. Ошон үчүн бул эң бир жакшы кесиптердин бири деп ойлойм. Келиңер кыздар, окугула. Эже визиткаларыңызды көрсөтүп, адрестерди, телефон номерлерди да бир көрсөтүп кетсек. Мына Гүлмира эжекенин ушундай визиткалары бар экен. Адрестери да жазылган. Ушудан карап алсаңыздар болот. Көбүнчө аягына чейин видеону көрбөйсүздөр дагы, телефон номери, анан адресин айтып койчу деп көп суроолор болот. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүп алсаңыздар эң сонун болот эле. Адреси бардыгы толук жазылган. Болбосо дагы да айтып кетем. 7 Паркова 21, бул метро Первомайска. Телефон номери 8999 113 91 43. Гүлмира эже, косметолог. Дагы да ушул жерден бир эме алып кетебиз, жүргүлө. Ушул баладан бир интервью алып келем. Эркек балдардын келгени ушунчалык мен аябай кубандырат. Ушу жаш болсо дагы өздөрүнүн бетине кам көрүп, ушунчалык ден соолугуна кам көргөн балдар. Инем, саламатсыңбы? Процедура кандай өтүп жатат? Жакшы. Улиткалар тийишпей элеби? Эң сонун азамат инем. Ал эми бул эжени сүрөткөн керек эмес экен. Бул эженин азыр ушул альтернативный маска менен кетем алыптыр. Ошондо анда эмесе ошол бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны үчүн Гүлмира эже, сиз ушундай сонун интервью бергениңизге ушунчалык ыраазымын. Рахмат сизге. Элге кызматыңызды көрсөтүп жүрөрүңүз эже, бактылуу болуңуз, эч качан оорубаңыз демекчимин. Дагы да эгер оюңуз болсо, биздин кыргыз элге каалооңуз болсо айтып кетсек. Сиздерге чакырабыз, ушул жерге келиңиздер, өзүңүзгө кам көрүп, сулуу болуп кетиңиздер. Ошондой эле бизде Москвада мындай нерсе бар да, бизде көп улгайган эжелерибиз бар, өйгөндөрү. Ушул эжелерди мен чакырып кетет элем. Воскресенье күнү, көбүнчө суббота-воскресенье дем алышат. Воскресенье күнү 11ден саат 3кө чейин мен ушул эжелериме бесплатный ушуларга кам көрүп, беттерин өздөрүн ухаживать этип, какой-то бир внимание кылып, эжелер көрүп атсаңыздар, угуп атсаңыздар,
мен сиздерди чакырып кетем. Ар дайым воскресенье саат 3-тө 10-дон баштап саат 3-кө чейин ушул эжелерим менен гана бесплатный процедура кылып берем. Келиңиздер. Рахмат эже, сонун. Анда эмесе Москвадагы айымдар, бизде ушул көрдүңүздөр өзүңүз суббота воскресенье мүмкүнчүлүгүңүзгө карап 10-дон саат кечки саат 9-га чейин келип, ушул Гүлмира эжеден бекерге, бетиңизгидерге керектүү ушул маскаларды жасатып, чисткаларды кылдырып кетсеңиздер болот экен. Рахмат энди Гүлмира эже, калай кыргыз элим. Дагы да бир суроо жаралып атат ушу акырында сөздүн аягында. Көбүнчө комментарийлер чыгат да, бул деген бул мусулманчылыктагы шариатка жатпайт деген сөздөр келип атат. Ушул жакка кандай карайсыз? Эми шариатка жатпайт дегенге мен эмне эмесмин, потому что шариатыбызда деле айтылган го. Ар бир аял өзүн кам көрүш керек. Бул жерде келет аял киши жатып өзүнө сулуу болуп кетсе, ал эч жаман эмес. Мисалы үйүндө, мисалы биздин чубак ажыбыз деле айткан го. Ар дайым сулуу болуп аял күйөөгө келгенде жашына тосалы дегенди. Эгер мисалы бул шариатка жатпайт десек, аялдарыбызды күйөөлөр эмне таштап кетет? Өзүн карабагандан бирөө бир көчөдө жакшы өзүн караса, ошондой бирөө өтүп кетти да, ошон үчүн өзүн карагандан эч жаман жери жок. Сулуу болсо мен буга мен өзүмдүн оюм. Мен оюм боюнча мындай да, биздин өзүбүздүн кыргыздардын канга сиңген да, биз өзү турмушка чыгабыз дагы, ушул балалуу болуп, ушу балдарды чоңойтобуз деп өзүбүздү энелер унутуп калат экенбиз. Ошон үчүн бетибизге убагында кам көрбөгөнүбүзгө байланыштуу ушул бырыштар түшүп, түрлүү дактар түшүп ушундай болуп баштайт экен. Ал эми бунун жолун тапсак болот экен, өзүбүздүн жердештер. Келиңиздер, ушу сиздер үчүн доступный, кааласаңыздар скидка менен дагы бардыгыңыздарга жеткиликтүү баада ушу Гүлмира эже сиздерге кызмат көрсөтүп келет. Анда эмесе барыңыздарга сулуулук каалайм биринчиликтен, экинчиликтен бактылуулук каалайм, ушул ден соолукта болуп, жадырап жайнап ушул элдин алдында башыңыздарды бийик көтөрүп жүрүңүздөр. Саламатталыңыздар анда. Саламат. Рахмат келип турганыңызга.